Сиздердин назарыңыздарда Кубан Сапаралиевдин «Карызга батырган сүйүү» аттуу повестинин 3-чү бөлүмү. Окуп аудиолоштурган Жылдыз Турсунбаевна. Белектин атасы Эрик аскерден келген жылы элчилеп окууга тапшырып өтпөй калат да, кайра айылга кайтпастан курулушка кирет. Ал убакта Союз убагы болгондуктан иштеген адамдын эмгеги бааланып, камкордукка алынчу. Эрик дагы жердиги иштерман болгондуктан бат эле көзгө илинип, баркы көтөрүлүп, бригадир болуп шайланат. Анысына жараша 3-4 жылга жетпей 2 бөлмөлүү батирге жетет. Кош кубаныч болуп, ошол эле жылы Фатимага үйлөнүп, бактылуу жашоо башташкан эле. Бирок тагдыр экен, курулуп жаткан бийик имараттан кулап кетип, жан таслим болуп, 1 жылга жетпей Фатима жесир калат. Кайран жигиттин артында изи өчпөй, туяк калып, жарым жылга жетпей Фатима эркек төрөп, атын ырымдап белек коюшат. Ансыз да карадалы болоордо турмушка чыккан Фатима Эриктен соң турмуш жаңыртпай, бир гана уулу белек үчүн жашап, аны канаттууга кактырбай, тумшуктууга чокутпай, эрке талтаң кылып чоңойтту. Анан калса, белектин балалыгы өткөн кылымдын 90-чу жылдарына туш келип, ошол башаламан, өткөөл замандын жаман таасирлерине жакын болуп, мүнөзүнө терс таасирин тийгизди. Өзү 10 жылдап иштеген Камбул нооту комбинаты жабылганда, Фатима ишсиз калып, белекти чоңойтуш үчүн эмнелерди гана кылбады. Каякта гана иштебеди. Кафелерде идиш жууп, талааларда отоо отоп, кызылча чогултту. Базарларда бутунан сыз, үстүнөн суук өтүп соода кылды. Ал тургай таштандыдан түстүү темир терди. Негизи эле Фатиманын турмушка шыгы жокпу, же ушундай эле жолсузбу, бутка туруп кете албады. Ал арада боор көтөрүп тестер болуп калган белек энесинин бул түйшүгүн түшүнбөй, чартаңбай тээп, ойноп күлүп гана жүрдү. Дээринде жокпу, энесинин оорун колдон, жеңилин жерден алып, кол бут болуп кете алган жок. Болбосо ушундай эле балдар тырмалаңдап иштеп, ата-энесине оордук келтирбей, жок дегенде өз кийим-кечегин таап алып жүрүшпөйбү? Мунусуна Фатима өзү дагы күнөөлүү, уулун көзүнө карап бөпөлөп, оозунан чыга элек каалоолорун аткарып, мүнөзүн дагы ошондой калыптантып койду. Фатиманын шаарда 2 агасы жашайт. Алар өздөрүнө тең бардар кишилер. Көрбөгөн азаптарды көрүп чоңойтуп жатса да, энесинин баркын билбеген, эрке талтаң, жоопкерчиликсиз, сайда саны жок бирөө болуп келе жаткан жээнинин тарбиясына кийлигишебиз деп атып, Фатима менен алар далай жаман жакшы көрүнүшкөн. Эркек балага эркектин тарбиясы керек экенин түшүнбөгөн Фатима, өз баламды өзүм билем, силер кийлигишпегиле, деп так кесе айтып, тигилер ага болушпай, белекти какус-кукус кылып жиберишкендеринде ортодон далай уруш жаралып, бет карашпай калган күндөр болду. Азыр эми катыштары үзүлүп калган кези. Ошентип жеңил желпиге тарбияланган белек чоңойгондо жакшы эле адам болот деген энесинин ишеничин актабады. Бекерпоздукка, жалкоолукка, анан эң негизгиси аракка жакын болуп чыкты. Бир жолу баңгиликтен дагы араң айыкты. Иштен чыккан ири жылан экен. Канча жаман болсо да уулуна түтүп, дагы эле анын оңолорунан үмүт үзбөй келе жатканы менен Фатима уулун ойлой берип жүрөк оорулуу болуп калган. Анан 10 жыл бою соода кылып, акырындан акча төлөй берип, менчикке чыгарып алган соода ордун өкмөт бузуп салганында жүрөгү чыдабай калбадыбы? Белек апасынын комага түшүп, ооруканага жатканын Алим болбосо билмек да эмес. 2 күн бою күтүп, апасы таштаган акча түгөнгөндө үйдү бүт чачып, бир аз табылган акчага ичип коюп жатканында бул Алим деген эме капыс пайда боло калып, оюна келбеген камкордуктарды кылып жатат. Бул эмнеси?
Ушинтип ар кайсын ойлоп, эмне кылаарын билбей отурганында Алим кайра келди. «Эй, эмне отурасың?» деди ал деметип. «Эмне кылаарды билбей жатам», деп ийин куушурду Белек. «Ар бир кийимден бир-бирден кылып илип чык. Бааларын тигил дептерден канчадан келип, канчадан сатылаарын кара», деп айтып эле тим болбой өзү да жардамдашып жиберди эле Алим. Белек да жумушту кичине түшүнүп кыбырай баштады. Ушинтип Белек эзелик кылып көрбөгөн жумушун жасап, 2-3 күндө кадимкидей көнү да түштү. Бирок жаңы базарда соода деле болгон жок. Киргендер сейрек болуп, соодалар ачылбай да калып жатты. Бир киши кирсе, кимге барар экен деп баары карап, зеригип күн өткөрүп жатышты. Баарынан да мындайга эч көнбөгөн Белекке кыйын болду. Тим эле ордуна отура албай кыйпычыктап жиберип жатты. Чуркап барып арак ичип жиберейин деп өзүнөн көз албай отурган Алимден коркту. Алим деле анын бул абалын түшүнүп, эртели кеч 100 граммдан куюп берип коюп, бирок ага көзөмөлүн күчөтүп, үйүнө алып барып алып келип жүрдү. Бир күнү Белектин соодасы ачылып, тутамы толо түшкөн акчаны эмне кылаарын билбей туруп калды да, чуркаган бойдон Алимге келип сунуп турду. «Ме байке, сиз алыңыз, сиз». «Эмне, акча таап алдыңбы?» «Жок, саттым». «Саттыңбы, Азамат? Анан мага эмнеге берип жатасың?» «Коркуп жатам». «Эмнеге коркосуң? Ичип ийенби деп ичпейсиң, өзүңдү кармаганга көн». «Көн аламбы?» «Көнөсүң, акчаны кармай билишти өнөр. Сен чогулта бер, кредитке төгөбүз». «Макул». Ушундан соң Алим Белектин оңолоруна ишенип калды. Чынында эле эс тартканы Белекке эч ким минтип ишеним артпаган. Дайыма ичип жүргөндүктөн улам ким болбосун аны бүткөн кишидей карап, ушулда адамбы дегендей мамиле кылып, басынтып, шылдыңдап тургандыктан өзү да буга терең ишенип, арактан башка кызыгы, көңүлү соорутору жок болчу. Апасынын төшөккө жыгылышы, анын кредити, Алимдин өзүнө кылган мамилеси, ишеними, жоопкерчилиги билинбестен жан дүйнөсүнө өзгөрүүлөрдү алып келе баштаган эле. Ал арада Фатима өзүнө келип, сүйлөй албаса да сөзгө түшүнүп, буту колу кичинеден кыймылга келе баштап, ооруканадан чыкты. Кайдан жайдан Фатима жыгылгандан 3-4 күндөн кийин пайда болгон агасы менен жеңеси аны багууну өз моюндарына алган соң Гүлнур да бошоп базарга чыкты. Дагы бир жумадай өтүп, булардын жашоосу бир калыпка түшүп бара жатканда кайрадан өзгөрдү. Алим өзүн жеткирип, адатынча 100 грамм куюп берип кеткенден кийин Белек үйгө кирсе, таекеси менен жеңеси күндөгүдөн башкача жакшы маанайда тосуп алып, чайга отургузушту. Аркы беркине сүйлөшүп, азга отурган соң таекеси үнүн жасап алып, олуттуу тарта сөз баштады. «Белек, күчүгүм», деди ал жакшы көргөн адамына колдончу күчүгүмүн кошо сүйлөп. «Биз сага апаңа жакшылыктарды гана каалайбыз. Кандай кыйынчылыктар болбосун жолго таштабайбыз. Тагдыр экен, апаң минтип төшөктө жатат. Калп айткан менен болобу, анын бутуна турары арсар. Сенин кебетең болсо бул. Жада калса апаң турмак өз жаныңды бага албайсың». «Баса кемпир, жана кылгана алып чыкпайсыңбы?» деп токтолуп калганда, жеңеси үстөл алдынан бир бөтөлкө арак алып чыгып коюп, жанына стакандарын кошту эле көптөн бери көп арак ичелек Белектин көзү чакчая түшүп, шилекейин жутуп жиберди. Мунусун байкаган таекеси бөтөлкөнүн оозун шашпай ачып, 2 стаканга шарактата куйду. «Жашоо кыйын, ооба. Оорулуу апаң турмак бизге да оор. Сенин болсо абалың бул. Ошондуктан күчүгүм, Белек, мындай кылышыбыз керек. Жармакташып оокат кылалы. Биздин Асекти билесиң, жакшы бутка турду. Биз турмак сени апаң экөөңдү багып алууга кудурети жетет. Бирок акыркы кезде бизнеси аксап кетти. Аны көтөрүш үчүн көп акча керек экен. Эми ток этерин айтсам, күчүгүм Белек, мындай кылышыбыз керек. Силердин ушул үйдү же биздин үйүбүздү сатып, анын бизнесине салалы. Анан ал 1-2 айланткан соң дал эле ушундай үй сатып берет сага. Анан үстөгүнө сени үйлөнтүп,
Апаңды дагы өмүрү өткөчө багып, анын бетин аргылсын, көзү өтүп кетсе тажыясын дагы өзү көтөрөм деп жатат. Кандай дейсиң? Мейли ойлонуп көр. Кел, ага чейин бирден алып жиберели, деп колуна стаканды алганда, азыр эле тагдыр чечер сунуш уккан Белек эмне кылаарын билбей калды. Ушул аракты алып жиберсе эле атадан бирден бир калган мурасынан айрылып калчудай боло түшүп, өзү төрөлүп өскөн үйүн кандай жакшы көрөрүн биле калгансыды. Андыктан жанынан дагы артык көргөн алдындагы аракка колун суна албай солдоюп отура берди. Белек, күчүгүм, эмне болду сага? Кел, муну алып жиберели, деген тайкесинин жойпуланган үнүн кайра укканында ордунан шарт тура калып, сыртты карай кускусу келип кармана албай калган немече жөнөп калды. Сыртка чыккыча эле тайкесинин чыныгы жүзүн түшүнгөндөй болду. Көрсө, апасынын амандыгы эмес, анын үйү керек экен ага. Өзүн болсо бүткөн киши катары санап, көчөдө калса да баары бир экен ага. Ушундай ойлорго жетеленген ал түз эле дүкөнгө жетти да, колуна арак тийгенде чөлдө чаңкап барып жатып, суу таап алган немече оозунан эле култулдатып жутуп жиберди. Бир аздан кийин колуна граната сыяктуу кылып аракты тутамдаган Белек үйүнө эшик тебе атырылып кирип, «Кет, жогол, чыгып кет!» деп ызырына кыйкырганда, баягы өлжүрөгөн араң жан жээнин тааный албай турду тайкеси. «Белек, Белек, эмне болду сага? Өзүңө келчи, күчүгүм. Жоголгула, мен силерди билдим. Апамды өзүм эле багам, кеткиле!» Жырткычча жаалданган жаш жигиттин сүрүнөн чал кемпир сестенишип, күңкүлдөшө ар кайсыны айтып, кар баластай оокаттарын чогултуп чыга жөнөштү. «Апа, кечириңиз, агаңызды кубалап жибергениме. Алардын ою жаман экен, арам экен. Мындан ары ичпейм, апа. Сизди өзүм багам, буга ишениңиз», деп энесинен кечирим сураганы менен экинчи ичпесине убада бергени менен ичип алган неме улам бөтөлкөнүн оозунан ууртап коюп жатты. Эки көзүн жалдыратып жаткан Фатиманын карегине жашылданып келип, жаш толуп, мөлтүлдөп жаагы ылдый тоголонуп, кыйшайган оозу кемшеңдеп бир нерселерди булдуруктады. Эртең менен эрте келген Алим Белектин эшикти ачпай жатканынан эле бул үйдө бир нерсе болгонун, Белектин кайра ичип алганын дароо эле түшүндү. Далайда барып баш баккан Белекти шишимек жүзүнөн, үй ичинен урган сасык жыттан улам бул ою бышыкталып, шак эле тигини жакадан алып жулкулдатып жиберди. «Эмне ичесиң, эй? Эмне ичесиң, ия?» «Кечир, байке», дегенге араң жарган Белек Алим каякка силксе ошол жака кете шалдырап туруп берди. Фатима укса оорулуу немеге катуу тиет, деп ачуусун баскан Алим, «Эй, каната экең», деп үй ичин аңтара карап, «Кубалап чыктым». «Эй, эмнеге кубаладың? Сен дагы киши кубалап чыга аласыңбы?» «Кубаладым», деп неге кубалап чыкканын айтып берди эле Алим чындап таң калды. «Эй, чын эле арагың ичпей туруп кубалап чыктыңбы?» «Ооба». Мына адам болоюн деп калыпсың, туура кылгансың. Мен деле ошентмекмин, жарайсың», деп тигини далысынан таптады. «Кубаларыңго кубалап чыгыпсың. Эми Фатима эжени кимге каратабыз?» деп кийинкини ойлогондо эмне кыларды билбей калды да, мээсине келген бир ойдон улам дароо эле телефонун алып чала кетти. «Алло, Гүлнур, кандай? Фатима эжени кайра өзүң карабасаң болбой калды. Тайекелериби кетип калышыптыр. Азыр бияка келе берчи, анан сүйлөшөбүз. Болуптур. Гүлнур, сен ансыз деле Батирге төлөп жатасың. Андан көрө Фатима эжени карагыча жашай бербейсиңби?» деди Алим Гүлнур жарым саат өтпөй жетип келгенинде. «Мейли, бирок базарыма ким чыгат? Экөөбүздүн товарыбызды бир контейнерге коелу дагы сеникин да мен сатып берейин. Ансыз деле соода болбой жатпайбы? Мейли, ошентсек жакында ижарага төлөй баштасак акчабыз да үнөмдөлөт. Анча-мынча тамак аш, кем карчыңан камсанаба, мен ташып берип турам». «Макул, бирок кредитибиз кантет? Бул айда деле чогултаарыбызга ишенбейм. Төлөр күн келсинчи, анан көрөбүз». «Макул, Фатима эже айыгып кетсе болду».
Ушинтип бири-бирин жакшы түшүнүшкөн алар товарларын бириктирип, жармакташа оокат кыла башташты. Гүлнур мурда Алимге турган турпаты, өң келбети менен жакса, эми оор басырыктуулугу, туруктуулугу жана адамкерчилиги менен ого бетер көңүлүнө төп келе баштады. Ан сайын өзү да ага жакканга аракет кылып, кандай кыйынчылык болбосун чыныгы камкор эркек катары көрүнүүгө, анык адамкерчиликтин деңгээлинен түшпөөгө далалаттанды. Иштеген ордубуз бириктеми, башка ордуларыбыз бириксин деген азгырыктуу ой менен белекти шылтоо кылып, Фатиманы көрмөкчү болуп, азык-түлүгүн да ташыгыча кыйма-чийме каттай баштады. Ошентип Алим бул үй бүлөнүн камкор атасындай, алмаштыргыс бир мүчөсүндөй болуп калды. Ушинтип күндөр өтүп жатты. Кредиттин экинчи төлөмү жакындаган сайын Алимдин тынчы кетти. Соода болсо эптеп-септеп күнүмдүк чыгымдарды араң жаап турду. Базарда отура берсе эч кандай пайда болбосун түшүнгөн Алим эми Фатиманын товарын да өзүнүкүнө кошуп, сооданы кичине түшүнүп калган белекти отургузуп, өзү Гүлбарды издей баштады. Алим бүт шаарды түрө кыдырып издей алмак эмес. Антсе аңкоолук болмок. Бул телефон деген ар бир адамдын чөнтөгүндө бар кезде Гүлбардын номерин табыш өзүн табыштан алда канча оңойго турмак. Мурунку базарлаштарынан сурашса, ал базар жабылгандан бери эч ким менен байланышпаптыр. Куйругу менен артындагы издерди өчүрүп кеткен куу түлкү сыяктуу Гүлбар мурунку байланыштарын бүт үзүп кетиптир. Кармап, карызын кустурбаса да, жок эле дегенде телефон аркылуу Кудайды эстетип, уятын козгоп коюшка куштар болуп, аны кантип ишке ашырышты баш катыра ойлонуп отуруп, бир жолу сүйлөшүп отурганда сөз арасында Гүлбар сиңдиси Сумда соода кылаарын айтканын эстеди. Мындан башка илинчек жок болгондуктан не болсо да жөн отургуча байкап көрөйүн деп Сумга барып кыдыра баштады. Ал борбордук дүкөндөгү ар бир сатуучуну кунт кое карап бара жатып, Гүлбарга окшош келинди көрүп сүйүнүп кетти. Жаңылып калбайын деп дагы да бул чоң дүкөндү кыдырып, Гүлбарга окшош мындан өткөн аял затын көрө албай кайра келип, уурдана карап турса, анын жанындагы жаш жигит «Гүлнара эже» деп кайрылып калбаспы? Өзү да окшош экен, аты да уйкаш чыкты, демек ушул болушу керек, деп алиги келиндин маңдайына басып барып, «Гүлбар, кандайсың? Сен ушул жакта иштеп жатасыңбы? Иштер кандай? Ден соолук жакшыбы?» деп кадимкиде учурашып, тиги келин өзүн бүшүркөй карап алып башын ийкей, «Кечирип коюңуз, сизди тааныбай турам», деди жасалма жылмайып. «Гүлбар, мени тааныбай калдыңбы? Мен Асан байкең эмесминби? Университетте чогуу иштебедик беле?» деди дагы күлөп ага. Сиз Гүлбар эжеме мени окшоштуруп жатат окшойсуз. Мен аны сиңдиси болом, дебеспи?» Буга ичинен кымдый түшкөн Алим, эжеңизге аябай окшош экенсиз, деди калп эле таңдайын такылдатып. Университетте иштеп жүргөндө эсте калчу жакшы күндөрдү өткөргөнбүз. Гүлбар өзү да ачык айрым шайыр кыз эмеспи? Ооба, эжем ошондой, деп тигил өзү да ачыла сүйлөдү. Биздин үйгө да келгенде жыргап эле калабыз. Баса алгаyak да. Ушул кичинекей Бишкектен бир көрө албай койдум. Жолуксак бир тамашалашат элек. Биякта элеби? Бишкекте эле. Каякка кетмегиле. Тың кыз болчу. Четке чыгып кеттиби дейм да. Биякта болсо каякта иштеп жатат? Азырынча бош. Университетте бир окутуучулук орун бошоду, иштебейт белек. Иштейт болуш керек, айтып көрөйүнчү. Андан көрө өзүм айтайын, тамашалашкыча. Телефонун берип койсоң? Мейли, берсе берейин, деп тигил телефонуна өңүлүп аны баскылагыча Алим ичинен кымылдап, тапкан амалына ыраазы болуп турду. Тиешелүү сандарды телефонуна терип алып, шаар күрүгүүсүнөн четке чыгып, дагы да акыл токтотуп, кандай сүйлөшүштү ойлонду да чалды. Куу неме чоочун номурдан чочулап, албай коет го, деп коркт эле биринчи чакырык барганда эле «Алло», деди тааныш үн. «Кандайсың, Гүлбар?» деди Алим токтоо гана. «Жакшы, а бул ким?» «Мен эле Алиммин».
Гүлбар чочуп кетти окшобойбу? Дароо байланыш үзүлдү. Алим тигил телефонун өчүргүчү кайра дагы чалып калайын деп жан талашты. Өчүрбөптүр, дароо эле. Сага эмне керек? Деген орой үнү угулду. Гүлбар, Кудайдан коркуп алган кредитиңди төлөбөйсүңбү? Бул эмне кылганың? Гүлбарды эместедиңби? Адамды тебелеген кандай болот экен? Сени эч ким тебелеген жок, жөн эле догуруна бересиңби? Алим, мен пайдаланып туруп таштап кетсе кала берчүлөрдөн эмесмин. Өзүмө тура алам. Мени жаман ыза кылып койдуң, ошонун азабын тартып жатасың. Сени пайдаланган жокмун. Өз каалооң менен болбодуң беле, же унутуп калдыңбы? Алим, кыскасы мындай, кредитти өзүң төлөп кой. Ошентсең оңой кутуласың менден. Төлөбөсөмчү? Эмне коркутуп жатасың? Төлөбөсөң мындан да жаман болуп каласың. Колуңан келгенди жаса, мен да жасайм. Ошондо өкүнүп каласың. Мейли, деп Гүлбар дароо телефонун өчүрүп салды. Алим Гүлбардын өзү ойлогондон дагы уятсыз, долуу экенине ого бетер жини келип, телефондон ашата сөгүп, моокумун кандырып алайын деди. Бирок тигил албай койду. Кандай кылсам деп ойлонгуча Гүлбар өзү чалып калбаспы? Алса кандайдыр түшүнүксүз дабыш, онтогон үн, кыңкыстоо угулуп, ах, Алим, жыргалым, дагы, кыймылдай түшчү дагы. Алим, кыймылдатчы, ах, деген аялдын акышы, эркектин бышылдоосуна аралашып, анан өзүнүн ах, жаным, кандай таттуусуң, жыргаттың, рахмат дегени онтоп чыгып, Алим бул эмне болгон үндөр экенин түшүнүп, ачуусу менен ашата сөгүнүп алды. Ах, кандай гана жыргалга баттык эле, Алим. Сен ошол рахатты кесир кылып, менин шагымды сындырып, жүрөгүмдү жаралабадыңбы? Деген Гүлбардын өкүнүчтүү үнү чыкты. Гүлбар, эми ушулардын эмне кереги бар? Өз айыбыңды өзүң ачып, муну эмнеге жаздырып алдың? Кереги бар, Алим. Мисалы муну сенин аялың укса кандай жыргайт дейсиң? Баса аны юрист дегенсиң, Шайтан экенсиң, деп сөгүнүп жиберди Алим. Алим, бул дагы эч нерсе эмес. Эгер уккан кулагына ишенбесе, менде көргөн көзүнө ишентүүчү далил бар. Сен дагы менин тынчымды ала турган болсоң, ушулар жазылган флешка аялыңа тиет. Болуп туранда, деп байланышты үзүп салды. Алим кайра чалып, шуркуя, ошентип эле көр, түбүңө жетем, деп сөгүндү. Эми бир эле чалсаң ошентем, юрист аялың өзүңдүн түбүңө жетет. Шуркуя экенсиң, дегенче байланыш өчтү. Ачуусу менен ушул эң жагымсыз сөздөр чыккан телефонду жерге чаба жаздаган Алим, жалап, шуркуя, деп дээрлик кыйкырып ие жаздап, Гүлбар көрүнө калчудай эки жакты карап ызырынды. Бармактайдан баш кошуп, далай кыйынчылыктарды бирге көрүшсө да, аялы Бүкеш мунусун кечире алмак эмес. Азыр анын толуп турган райондук соттун орун басарынын креслосунда бекем отуруп, өзүн карьерада да, үй бүлөлүк жашоодо да бактылуу сезип турган кези. Мүнөзүндө кызганчаактыгы бар ал, Гүлбар менен кылган кылыгын билчү болсо, мыйзамчыл бийлигин колдонуп, өзүн эки чайнап бир жутаары бышык. Көчөгө кубалап чыгаары айкын. Байлык, бийлик деген адамды өзгөртөт тура. Болбосо Бүкеш жары баягы мындан 15 жылдай мурда кандай жароокер, жупуну келинчек эле. Ошол кездерди сагынат Алим. Экөөнү университеттин юрфагында окуган классташы Жүзүпбек тааныштырган. Ал кезде Алим базарда жүк түшүрүп иштеп, жанында дайыма акча болор эле. Кечке оор жумушта иштесе да, жаштыктын күчү менен иш бүткөндө досторуна жөнөчү. Достору болсо кыздарга ээрчи дишчү. Ошондо 30га чыкмайын үйлөнбөйм, бир келген жаштыкты ойноп күлүп өткөрөм деген ою бар эле. Бирок Бүкешке жолуккандан кийин ал оюн унуткан. Эгер өзү маал катса, башкалар чыгынчудай, ала кашчудай сезилип, алда кимдерден кызганып, Бүкешке жетпей калса, дүйнөдөн так өтчүдөй тынчсызданып туруп алган. Көрсө, буйрук, нике кайып шаштырыптыр да. Экөө кыйратып деле кыз жигит болуп жүрүшпөдү.
колунда талканы бар бала сүйгүнчүктүү болуп, Жүзүпбек менен Букештин группалаштары Алимди жактырышып, анын Букешке болгон сезимин, үйлөнө турган ниетин билип алышкан соң, эртерээк эле алардын тойлорун тойлогулары келишип, баштарын кошууга дал басташкан. Көрсө мунун шарапаты менен көңүл ачууга шашылышыптыр. Алар Алимге Букешти бирөөлөр ала качканы жатышат деген сыяктуу сөздөрдү айтышып, ал эми Букешке ушундай тың жигит сөз айтып жатса колдон чыгарасыңбы дешип, сезимдерин козгоп акырындан көндүрүп коюшкан. Жаштыктын ошондой жашыл күндөрүнүн биринде элеп желеп болгон Алим Букештин унчукпаган макулдугу менен ала качып, жаңы тирилик баштап жиберген. Жаш аял жашоонун алгачкы 6 айы жактырышуунун деми менен жадырап жайнап өтүп, Алимдин чөнтөгүнүн калыңдыгы менен кыйынчылыктары билинбеген. Анан турмушка терең кирген сайын пикир келишпестиктер орун алып, таарынышуулар көбөйгөн. Ушинтип жүрүп отурушса, келечектерине доо кетмек беле эгер Букештин боюнда бары билинбегенде. Болочокто жарыкка келер наристесинин тагдыры жоопкерчиликти сездирип, айласыздан ынтымакка келе башташкан. Өзгөчө Алим Букештин үстүнө үйрүлүп түшүп, камкордукка бөлөгөн. Ошентип бала үчүн гана жашап жүргөн көп эле эрди катындар сыяктуу экөөнүн ортосундагы жараканы, наристенин төрөлүшү бүтөп, ошондон бери үй бүлөнүн бүтүндүгүнө олуттуу мамиле кылып келе жатышат. Экөөнүн биргелешкен жашоосунда көп эле кыйынчылыктар учурады. Батирлеп жүргөндөн көрөдешип, жер басып алуучуларга кошулушуп, мыйзамсыз болсо да жер тилкесине ээ болушуп, ага топурактан 2 бөлмөлүү үй курушкан. Свети үлдүрөгөн, суусу ат чабындан ташылган, баткагы тизеден чыккан, автобус каттабаган жаңы конуштагы алгачкы кыш, салафан капталган терезеден аркы ызгарлуу кыштан корголоп, ным, суук бөлмөдө баласын ортого алган экөөнүн кучакташып, бири-бирин жылытып өткөргөн кумарлуу түндөрү эсинен эч кетпей орноп калды. Анда азыркыдай баардыгына жетишишпесе да, ортодо ынтымак, сый, түшүнүүчүлүк бар тура. Анан уулу 2 жашка чыкканда бакчага беришип, Букеш окуусун улантты. Өзү болсо базарга кирип, жан талаша иштеп, турмуштарын оңдоого далалаттанды. Букештин окуусунун 4 жылдык контрагын төлөп окуткандан кийин олчойгон пара берип ишке орноштурду. Идиреги бар экен. Букеш ошондон бери карьерасы боюнча өйдөлөөнүн үстүндө, тапканы да өзүнүкүнөн ашып, баягы коротулган акчаларды 2-3 эселеп кайрыды. Азыр эми ал зымпыя кийинген сүрдүү айым. Адамдын тагдырын чечүүчү соттун жардамчысы, тажрыйбалуу юрист. Ал ан сайын иш деп гана жашап, карьераны үй бүлөдөн жогору коюп, аялдык милдеттерин унутуп бараткансыйт. Кечки жумушта болгону аз келгенсип, толгон токой кагаздарын көтөрө келип үйдөн да карайт. Ашканыга караганда иш бөлмөсүндө көпкө отуруп, Алим эбак уктап, же күтө берип каалоосу өчкөндө муп-муздак болуп келип жатып калат. Кээде анын өзүнө болгон ушундай көңүлсүздүгүнөн улам ойнош күтүп алганбы деген жаман ою да кетет Алимдин. Баягы жаңы конуштагы топурак тамда өзүн жумушка узатып, тосуп алган жароокер, жөнөкөй, менменсинбеген кезин сагынат. Букешин ушундан көрө окутпай эле койбой деп өкүнүп кетет. Эгер Алим Букешке жумушуңда сот болсоң бол, үйдө эне, аял бол деп талап койсо, сөзсүз уруш чыгат. Алим бир нерсе болуп кечигип келсе, же келе албай калса, Букештен каарына калат. Кесиби мүнөзүнө таасир этип, карьера деген каалоосу экөөнүн ортосундагы сый мамилени сыйрып түшүп, ынтымакты ыдыратып бара жаткансыйт. Уулу Элеман 6-класста окуп, баардык эле шаарлык теңтуштарынан айырмаланбаган өспүрүм. Кызы Мээрим гана өзүнүн үйдөгү бирден бир күтүп алары, атасынын кубанычы.
кыз бала атага жакын келип, ага күйүндүү болот окшобойбу? Эмитеден эле ата курсагың ачтыбы деп турат. Ал эми бүгүнкү Гүлбардын өзүн коркутканы Алимди чындап эле сестентип койду. Ач кулактан тынч кулак деп анын кредитин өзү эле төлөп коюуга белсенди. Алим үчүн үй бүлө кандай акча болбосун өйдө туруп, кызынын бактылуу болушу үчүн бүт байлыгын аямак эмес.